Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан менин эжелерим, агаларым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып коюңуздар. Как положено, группалар менен, контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Кимде ким ушул видеону 30 адамга тараткан болсо, мына Элеман, Ильяздардын атынан буйруса, мына Вайлберс обучениянын атынан 30 ушундай кофталарды бекер, абсолютно бекер берилмекчи. Могу номерлерине скриншот жөнөтүп коюңуздар. Жетишкендики бактылуу адамдыкы демекчи. Кажиковский метросуна жакын жерге башка офиске чыгып, мына көптөгөн мекендештерди миллион акча табуусуна себеп болуп, обучениялар кылып жүрөт. Ойлоп карасак, негизи 1 жылдан бери тартып жүрөт экенбиз. Бул жигиттер менен бунусунда өзгөчө бир маек кылалык деп баг ичинде сүйлөшөбүз бүгүн. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Иштеп атасыздарбы? Чындыгында бул жигиттер мындай башынан айтам, характеристикасы мындай ыймандуу, жакшы жигиттер экен. Биз 1 жылдан бери жакшымын айтышпадык. Негизи эле адамга түшүндүрүүсү, башкасы сабактарды эле байкап жүрөбүз. Аябай жалпак тил менен түшүндүрүп беришет экен. Эл менен амандашып, бисмилла деп сөздү баштай бересиң. Ассаламу алейкум. Баарыңарга салам. Өзү негизи сиз айткандай 1 жылдан бери иштешип келатабыз сиз менен. Биз карап көрсөк, менин оюм боюнча бул видео, бул биздин окутканыбыз элдин баарына жетпей калып атат да, мисалы көпчүлүгүнө жетпей калып атат. Биздин максат эми бул ошо өзүнүн эле мекендештерди мына жаңы оңой жумушка үйрөтүп, бизге окшоп акча тапканын каалайбыз да. Ошон үчүн ушул азыр мындайча айтканда акцияны баштадык. Ушул видеону таратышса, элге жеткиришсе, ошо 30 сиз айткандай 30 кофтаны биз бекер белекке бермекчибиз. Условиясы аябай эле оңой. Ошо 30 кишиге таратып, контактка, группаларга эсептелинбейт. Анан бизге номерлерибизге WhatsAppка скрин кылып жөнөтсөңөр, анан келип алып кетсеңер болот, адрестен келип. WhatsAppтан жазасыңар, сүйлөшүп аласыңар. Ооба, аябай жакшы экен. Конечно, сиз айткандай жетишкендики, эми ким эрте таратып жетишсе, ошол алып кете берет. Бул бекер эле, жөн эле мындай бекер, жакшы кабыл элек жазып, лайк басып, контакттар менен бөлүшүп коюп, чындыгында оңой болуш керек. Анан бул жигиттер кече күнү эле Бишкектен аябай бир окууларды катырып келди деп сөздөрдү угуп жүрөм. Эмаман, эл менен амандашып. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз кайрадан обученияны баштадык. Бурдакыдай эмес бул жолкусунда. Сиз айта кеткенде, ал жагы туура. Биз жакын арада эле Кыргызстанга барып келдик 1 айга. Ал жака биз жөн эле барып келген жокпуз. Ушул жылдын 1-апрелинен баштап товар сатуу боюнча документация, ушундай честный знак деген нерселер бар. Вайлберсте иштегендер аябай жакшы түшүнөт бул нерсени. Өзгөрдү ошондо какой-то нерселер? Аябай чоң өзгөрүш кирди. Анткени буга чейин ким каалаган кире турган болсо, кирип сатып бере турган болсо, бул жолкусунда только документация менен честный знак деген нерсе бар. Кийим саткандар аябай жакшы түшүнөт. Ошол нерсени үйрөнүп келдик Бишкектен. Кыргызстандан кандай кылып жасатып, бул жакта Москвада туруп эле кандай кылып жасатып Москвадан товарды сатса болот. Ошол боюнча дагы үйрөтөлү деп чечтик. Бирок обучениянын акчасы боюнча сумма өзгөрбөйт, ошол эле бойдон калды. Анткени молодец. Анткени бул жолкусунда көп программалар кошулгандыктан биз кымбаттатып салсак деле болот эле. Бирок өзүбүздүн мекендештерге жардам катары көпчүлүгү айлык жумушта 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан бери иштеп жүргөндөр бар. Айлык деп ал сөз өзү айлык болгон үчүн айдан айга чейин эле жетет ал акча. Ошон үчүн ушунда оңой үйдө отуруп, же болбосо офиске келип, ноутбук менен кандай товар сатыш керек ошого үйрөтөлү деп өзүбүз аракет кылабыз да ошол нерсегечи. Нөлдөн ноутбукту түшүнбөй келип, окуса үйрөтөсүңөр ошондо. Кандай? Нөлдөн ноутбук түшүнбөй, мисалга мен өзүм деле чоңойгонго чейин ноутбук колдонгон эмесмин. Айылда өстүң сен да. Мен да өзүм айылда эле өскөн балам негизи. Ошон үчүн Вайлберс боюнча эле эмес, ноутбукту да кандай колдонуш керек, кандай иштеш керек, анын функционалдары кандай, ошол нерсени кошо үйрөтө кетебиз да бул жерден. Аябай жакшы экен. Чындыгында жакшы. Ошондо канча адам окуп силерден иштеп атат азыр ушул дальный момент, ошол 1 жыл аралыгында? Ачыгын айтканда 110дон ашык адам окуп кетишкен. Эми ар бир адамды айтыштан эмес, группа боюнча айтсак 8-9 группа окуп бүтүштү. Биз Кыргызстанга кетердин асында 9-группа окуп, жакшы содага чыгып иштеп жүрүшат азыркы учурда.
азыр деле алар менен связь бар, байланышып турабыз. Суроолор болсо келип турушат. Биздики эми ошол эми өзгөчөлүк, башкалар окуткандар көп го эми. Азыр Москвада окуткандар негизи Вайлберске көп. Эми биздики айырмачылыгы постоянно связьда болот биз мененчи. Мисалы окуу бүтүп калды, бүткөндөн кийин всё бүттү, давай до свидания жок да. Бүткөндөн любой время. Обратный связь бар. Обратный связь любой время бар. Келип, бул жерден кыйынчылыктар, суроолор болсо, кенен келип, сүйлөшүп, түшүндүрүп айтып берилет дайыма эле. Окуу боюнча да айтып кетсек, условиялар ошол боюнча эле 0-дөн немеге результатка чейин, еще 1 айдын ичинде, 1 ай окутулат. Көпчүлүгүн ушул неме кызык болуш керек ушул суроо. График кандай? Графигин ошо графикин айта кетейли ошо. График ошол окуучулар өзү тандайт. Биз андай мончага келе деп айтпайбыз. Ошо канча окуучу жиналса ошолор өздөрү келишип, ортосунда тандалат, например, кечкиге же эртең мененки. Бизге айырмасы жок. Биз офисте кечке болосуңар, кыскасы айтканда. Офисте кечке болобуз, ал биз келип окутуп кое беребиз. Бизге айырмасы жок. Главное, чтоб окуучуларга ыңгайлуу болуш керек да, аны эмес условиясы. Бизге айырмасы жок кайсыл. Бул жигиттерде фото будкалары, башка ызычуулар бар. Кыскача ошол боюнча айтып кетсең, кандай аппараттарың бар? Сүрөт тартыш боюнча негизи товарды сайтка киргизиш үчүн аны аябай жакшы кооз кылып тартыш керек ал сүрөттөрдү. Антпесе ал товарлар өтпөй да калышы мүмкүн, качествосы анча жакшы болсо дагы. Ошон үчүн бизде өзүбүздүн фото аппараттар бар, профессиональный, цифровой. Андан тышкары фото будка бар. Мисалга кичинекей детальный сүрөттөр тарта турган болсо, кукла болушу мүмкүн, балким башка нерселер болушу мүмкүн. Тунук кылып тартып берет. Тунук кылып тартып берет. Обучениянын акчасынан тышкары эч кандай 1 сом фото будкага же болбосо фото аппаратка же башка нерсеге акча чыгарышпайт. Бардык нерсенин баары ушул обучениянын акчанын ичинде болот да. Анан жана QR код чыгара турган жанагыларың бар эле, ошону айтып кетсең. Термопринтер деп коет. Анын баардыгы ушунун ичинде. Балким бирөө келип кийим сатышы мүмкүн же башка идиш-аяк сатышы мүмкүн. Аларга упаковка, пакет, пупырчатый пакеттер керек болот. Ал нерсенин баарын биз өзүбүз беребиз. Ал обучениянын акчасынын ичинде болот баардыгы, расходниктин баардыгы. Аябай жакшы. Негизи буга чейин тартканда Ильяс сүйлөп берүүчү эмес, негизи аз сүйлөөчү чындыгында. Айтсаң Ильяс, ошол Wildberriesке канча акча менен киргенсиң, учурда канча оборот бар? Жашырыш кереги жок. Ооба, ооба, конечно. Биз башында мен коркуп жүрүп, мен аябай буга мындай көп ойлонгом. Мындай оказывается, эртерээк кирсем болмок экен деп ойлоп калдым азыр. Азыр канчадасың? Азыр 26-дамын. Экөөбүз тең экенбиз. Буга мен көп деле акчага менен кирген эмесмин негизи башында. 50-100 миңдей акча менен кирип баштаганмын. Ошондо убагы учурундачы. Ошо азыр уже жакшы, мисалы уже 50 миллион барбы? Азыр 50-100 миңде азыр мен бир жуманын ичинде эле уже табам. Бул чындыкпы? Чындык болсо 50 миңи өзүм тартып кээде ойлонуп кетем. Чындап айтсам, балдар. Семинарларда келсе, биз ошол жетишкен окуучуларыбыздын аккаунттарын тапкан немелерин көрсөтүп бере алабыз, как доказательство катарычы. Аларда келип сүйлөп берсе. Семинарга келсе, көрсөтүп берет. Азыр видеодо ошол жерден бардык результаттар көргөзүп беребиз да. Анткени көпчүлүк жерде баягы фотошоп кылып жасап коюшат экен. Мен анткени башка жерлерге да семинарларга барып калгам, мындай чакырып калышат же мындай өзүм кызыгып барып калган учурларда фото монтаж менен 100 миң тапкан болсо да бир 0 кошуп коюп миллион таптым депчи. Эми ал элди алдагандыкка жатат, чынын айткандачы. Бул жерден бизде бардыгы ачык да. Кандай результат болот болсо ошол нерсени көргөзүп беребиз. Болуп аткан нерсени болуп атат деп көргөзөбүз да. Аны 2 эсе көбөйтүп же 10 эсе көбөйтүштүн керек эмес, туура эмес нерсе деп ойлойм да. Видеого чейин деле ошол Эйламан деле өзү деле айтып калды эле. Биздин негизги максат ошол өзүгө калган жакшылыкты ошол мисалы стройкада иштеп жүргөн, кыйналып 12 сааттап бир жумушта байланып айлыкка иштеп жүргөн мекендештерди айлыктан чыгаруу, деңизге салуу, акуладай түссүн депчи. Молодец, бирок чындыгында сүйүндүм. Нерде дагы бир окуучу балдарың бар экен, сүйлөп берем деп атат. Бул жерде окуучуларыбыз күтүп калышты окшойт. Ооба, ошол жактан жүрүп. Алардан өздөрүңүздөр мындай интервью алып, өздөрүнүн сөздөрүн уксаңыздар болот. Эйламандын обучениясы башталгандан бери ошол биринчи потоктордо окушканбы бул жигиттер ошондо? Биринчи потокто эмес, 4-чү же 5-чи мен унутуп калдым көпчүлүгүн. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сыздарбы? Иштер жакшыбы туугандар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Обучение боюнча кыскача өзүңүз айтыңыз. Буга чейин ошол сопровождать этет, рыноктарда тема жазышка жардам берет, фото будкасы бар. Ак көк деп тартып жүрөбүз. Ошол чынбы?
Сен окуган адам катары Биз- реальный сөзүңүздү айтып бериң. Биз окуп атканда ушундай шарттар болот деп күткөн эмеспиз. Действительно жакшы шарттарды коюп берди. Сиз айткандай фотобокс, мисалы рыноктун ичинен биз өтүп жүрсөк дагы ичин кыдырып, кандай тандайт, кандай товар керек экенин, кайсы товар өтөт, ошол жөнүндө биз маалыматыбыз жок эле. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү, ошондой эле аналитический программасы бар экен, ал платный экен. Бизге аны бесплатный кылып, эми ошо обучениянын ичиндеги суммага неметип берди да, кошуп. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болду. Андан тышкары өзүбүздү дагы мындай мотивация берип, үлгүлүү адамдарды көрсөтүп, бул адам момча тапкан, мындай кылган, мындай ошибкалар болгон деп, мисалы кемчиликтер болгон, кээ бирөөнүн жетишпей калган, кээ бирөө мисалы ийгиликтүү болбой калган, эмне себептен болгон, ошондой бир мотивация берип, ошондой бир шарттарды түзүп берип, аябай жакшы мындай үгүттөдү да, окууга дагы, ишке дагы. Кирип баратканда эле кандай кыйынчылыктар болот, ошону кандай жеңсе болот. Себеп дегенде Wildberries'те обновление деп коет го, жаңылыктары аябай көп болот. Жаңыча боло берет, ооба. Жума сайын жаңырып, анан биз мына элеман менен постоянно байланыштабыз. Иштеп атсак дагы бизге келип, мисалы болгон жаңылыктар, өзгөрүүлөр кирет экен, ошолорго даяр болгула деп үгүттөп, бизге мисалы ошол жаңылыктар бизге аябай оор келет да, өзгөрүүлөр. Анан биз аны кеңешсек, ошондой жеңил жол-жоболорун таап берип, ошондой жардамдарды, шарттарды түзүп берип, биз окуп бүткөнүбүзгө көп болду. Биз азыр иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Анан ошончо эле биз элеманга кайрылып, маселелер болсо эле постоянно байланышта болуп, бир жерде да иштейбиз. Бул тегеректе Wildberries'те иштегендер бизден тышкары аябай көп экен. Биз окуп атканда окуй электе, мисалы биз күткөн эмеспиз ушундай шарттар болот экен. Себеп дегенде окуу десе биз көп жерден мисалы жанагындай пирамида сыяктуу алдап кеткен ошондой нерселерге кабылган үчүн биз мынчалык деп ойлогонбуз, күткөн эмеспиз. Дагы эки суроо сизге. Буга чейин кандай жумушта иштедиңиз, канча айлык алат элеңиз, азыр канча менен кирип канчага чыктыңыз? Мына эки суроого эле жооп бериң, болду. Биз мисалы буга чейин мен оюм мындай болгон. Муну Wildberries'ти элдин көбү дополнительный жумуш катары көрөт экен. Мисалы менин да оюм ошондой болуп келген, максатым да ошондой болуп келген. Себеп дегенде мен основной жумуштан чыга албай жүргөм да. Себеп дегенде ал основной жумуш мени мындай камсыздап аткан да. Анан мен аны ойлогон эмесмин, мындай ошол жумуштан чыгып кетем, кайра бул жумушка баш оту менен кирем деген ой жок болду. Анан мен мурунку жумушта 80дин тегереги табат элем. Анан бул Wildberries'ке кирдик, биз 2 айдан бери иштеп атабыз. Акчанын баары иншалла оборотко кирип атат. Эми иншалла акырынан чыгат деген үмүттөбүз. Ошол миллионсуда кылдыңыз, короче. Миллионго жетпесе дагы бир пайдасы сиз. Оборот кылып атабыз иншалла. Бир нерсени жашырып атабыз. Ассалому алейкум. Сиз менен өзгөчө амандашалык. Сиз өзүңүздү тааныштырып, качан окуп баштадыңыз, канча менен кирдиңиз, кандай болду ал учурда жумуш? Биз деле чогуу эле киргенбиз. Бул досум экөөбүз. Досумуз? Досум экөөбүз чогуу киргенбиз. Мен деле карачы. Жакшы, эми негизи биз деле кээде ушундай болуп калат да. Сөз таппай каласың, башка болот. Болгон эле айтып бересиз, бардыгы реалдуу болсун деп атам да. Көрүп аткан элдер деле иштеп атабыз, шүгүр, ишенсеңер болот. Канча менен баштадыңыз? Азыр канча болду? Сыркыгы эле айтыңчы. Сыр эле болуп турсун, биз жаңы эле баштадык. Ишиңизге ийгилик. Сиз дагы жакында башка жерге көчүп, мен аны обучать этип баштадым деп чакырып калың. Кудай кааласа тартып калайын, реклама кылайын. Ильяс, ушун менен видеону жыйынтыктайбыз. Документациялар боюнча, мисалы ИПдан кандай кылат, эмне кылат деген суроолор көп болот экен. Анан аны кылыштаган кыйын деп угуп калабыз. Ошо боюнча жардам бересиңерби? Ооба. Урматтуу мекендештер, если көптөн бери окуйм деп ойлонуп келаткан болсоңор, эч кандай ойлонбой, сомнение болбой келе бергиле. Үйрөнө аламбы, кыла аламбы деген ой болбосун. Биз баарыңарга үйрөтүп, жеткирип, результатка чыгарганга аракет кылабыз, жардам беребиз болушунча. Ноутбук колдонгон билбесиңер деле, 0дон келгендер бар. Баарын эле Кудай буйруса мактанбайлы, бирок баарын эле результатка чыгарып атабыз да, кары жашына карабай. Ошондуктан эч кандай сомнение болбой, ойлонбостон уверен бол өзүңөргө келе бергиле. Биз үйрөтөбүз баарыңарга буйруса. Аябай жакшы экен. ИП боюнча сен толуктай кетем да.
жана ИП боюнча сурап калдыңыз экинчи жолу. Ошол ИП боюнча көпчүлүк ойлошот. ИП ашсам ал ай сайын налог болуп турат. Не болот о деп, а? Эмне ал бир чоң бир мындайча орусча айтканда баягы страшный нерсе го депчи. Ал эч кандай андай коркотурчу нерсе эмес. ИП ачыш боюнча налогун кандай жабыш керек, ИПны эң эле биринчи ИПны кандай ачыш керек, каяка барыш керек. Ошол боюнча бизде документациянын үлгүлөрү бар. Образецтери бар. Ошолорду биз беребиз. Ошол образец боюнча эле барып, аты жөнүн эле өзгөртүп эле ошол боюнча кайсыл нотариуска барыш керек. Бизде өзүбүздө нотариус бар. Тааныштар. Мындайча айтканда, нотариус бар. Ошол нотариуска барып жаздыртып, кайсыл жерден салыш керек. Кыргызстанга ал доверенность менен салгандан кийин кайсыл банкка барып, кайсыл налогыйга барып ачыш керек. Анын бардыгын бизге чалып жазышсап, бардыгын документацияларын, образецтерин жөнөтүп, түшүндүрүп айтып беребиз кененирээк. Анткени азыр мен видеодо айтып берсем, ал көпкө созулуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн кыскача эле кылып эле биз образецтерин жөнөтөбүз, адрестерин. Ошол жерлерге барып, доверенность жаздыртып, аштыртып келип иштешсе болот. Ал нерседен коркуштун кереги жок эч кандай. Анткени мен өзүм Кыргызстандын ИПси менен иштейм. Көпчүлүгү бияктан Россиянын ИПсин аштырып алат, бир оруска барып аштырып алат же бир Россиянын паспортун алган байкесине, тайкесине барып аштырып алышат. Алар кийин сурап калса, полный банкрот болуп калышат да. Анткени биздин өзүбүздүн достордо да ошондой учурлар болгон. Ошон үчүн бардыгыңыздарга Кыргызстандан ИПсин аштырып иштешиңерге сунуштамакчымын да. Анткени ал жактан налогу да аз төлөнөт, чем Россияныкына караганда. Баягыда соцфонд деген нерселер бар. Алар копейка эле төлөнөт, мындайча айткандачы. Ошон үчүн бардыгыңыздар Кыргызстан ИПсин аштырып, коркпой келип окуп үйрөнүп иштесеңиздер болот. Жакшы. Семинардын болуу убактысын мен комментарийга жазып коёмун. Жөнөтүп коесуң мага. Ишиңиздер ийгилик, ар дайым биримдикте, ынтымакта жүрө берелик. Туугандарым, лайктан басып коюңуздар, бекер кофтага жетишип калыңыздар. Бул эми пешенеси бар адамдыкы жөн эле. Булардын максаты ошол айтып өткөндөй эле элдин бардыгына эми маалымат жеткирүү да. Окуш, ошо окуп баштаган ар бир адамдын өзүнүн ой пикири, анан могул жигиттердин кыскача жанагысы айтып өткөндөй эле сопровождение кылат экен. Эмнени сатасың, эмнени сатпайсың, кайсыл выгодный болуп атат, бардыгын негизи түшүндүрүп багыт берет экен. Аябай жакшы. Ошолуңардан тайбагыла, ар дайым ошол багыт көргөзүп жүрө бергиле, жаңы келгендерге жалп болбосун. Тейлөө биринчи очу билесиң да, мамиле башка анын калганы акырын боло берет. Анан бир айтканда түшүнбөй калса, экинчи жолдан айтып түшүндүрүп, жана кыласыңар, ошо менен жыйынтык болду. Ошол элдин арасында болбой калат да кээде. Түшүнбөй калат, мисалга окунуп бүткөндөн кийин түшүнбөстүктөр болуп калат. Ал сабак учурунда деле болуп калат. Балким үйгө тапшырмалар беребиз, заданиялар мындайча айтканда. Ошол убакта мисалы үчүн бүгүнкү күндүз келип өткөн нерсени кечикке чейин унутуп калыш мүмкүн. Ал жакшы эле нерсе, негизи жаңы үйрөнүп аткан нерсеге. Мектепте деле ошондой нерсе болот да. Ошол убакта биздин WhatsApp группалар бар, Telegram группалар бар. Ал жакта биз дайыма связда болобуз. Ошол жерге мисалга сүрөткө тартыппы, балким чалып сураппы, сурашса биз бардыгына жооп беребиз. Кандай тапшырмалар берилген ошол боюнча. Көрүшкөнчө анда ассаламу алейкум. Лайк басып, группаларын бөлүшүп, бекер кофтага илечип, анан булар жаңы офиске дагы көчүшкөн, буйруса кенен местада окуп, илим алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди-чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди-чыкты ушул жерге коюп койдум.